Ош базарындагы соода борборлордун биринде иштеген ондогон соодагер бүгүн митингге чыгып, ижара акынын кымбатташына нааразычылыгын билдиришти. Алар кризис учурунда ижара акыны төлөө кыйынга туруп жатканын айтып жатышат. Алар 2021-июнда дагы өкмөт үйүнүн алдына митингге чыккан. Коюлган талаптардын бири базардын тегерегиндеги мыйзамсыз соода кылгандарды, калкалагандарды жоопко тартуу, аларды колдогон сотторду кызматтан алууну талап кылышкан болчу. Алат Олаевдин бул жолку чыгарылышында ушул маселенин айланасында сөз кылабыз. Суроолорубузга Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Русланбек Тагайев жооп берет. Русланбек Таштанбекович, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Мен жогоруда кириш сөздү дагы белгилеп өттүм. Аталган ушул Ош базарындагы соода борборлорунун соода кылган соодагерлер бүгүн дагы, мындан бери 2 күн мурда дагы атайын ушул митингке чыгышкан экен. Коюлуп жаткан талаптардын бири ушул ижара акы, экинчиси Ош базарынын айланасындагы мыйзамсыз соода кылгандарды жоопко тартуу, аларды токтотуу маселеси. Себеби баягы бул жерде түшүнүктүү эле да, алар ижара төлөп окат кыла алып атат. Алардын баасы кичине кымбатыраак, сыртта ижара төлөбөй эч кандай бир бюджетке акча төкпөй туруп кичине арзаныраак саткандар пайда таап атат да. Мындан да башка маселе барбы же жокпу? Баягы соодагерлердин, сиз эми баягы райондун акими болгондон кийин алар менен аралашып атасыз, маектешип атасыз. Негизги талабы эмне? Мындан башка себептер? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бизде бүгүнкү ошол Берекет Универсал деген биздин базардын жетекчиси Бегалиев Болот Касымбековичтин иштеген офисине барышып, ошол жерде элдер топтошуп, эртең менен чогулушуп, бир талабы болду, что алар жанагы жеринин кымбаттатып койгонуна нааразы болушту. Экинчиси ошол директорине, жанагы Берекет Универсалдын директору Индира деген айымга нааразычылыктарын билгизишип, ошол тийиштүү иш алып барбай атат деген таризде чогулушуп, жыйналышып келишиптир. Анан биз вице-мэр менен чогуу барып, ошол жеринен болушунча чечип бергенге аракет кылып чечип бердик. Буюрса алар ошол мурунку тариф боюнча эле калды. Азыр элдер ошого ыраазы болушту. Бул жерде баягы азыр бул Берекет Универсал деген мурун өрттөнүп кеткен да. Ошол учурда кыйналган биздин товарларыбыз күйүп кеткен. Биз аны деле эч ким бизге мындай төлөп берген деле жок. Ага алынысына деле макулбуз. Андан кийин пандемия болду. Пандемияда деле биз ошол немелерден кыйналып атабыз. Азыр эми бирден бир ошолордун дагы бир талабы жанагы базарга элдер кирбей атат да. Сырттан соода кылышып эле. Анан биз жанагы башаламан соода боюнча сырттагы соода кылып аткандарды биз мына азыр тазаладык. Буюрса иш-чараны токтотпой алып барып атабыз. Ошолор менен күрөшүүнү. Бирок күрөшүү оңойго турган жок. Абдан оор эми азыр Кудай буйруса күндүзү саат 6-га чейин таза. Чыккан эч ким жок. Биз ошолорго түшүндүрүү иштерин айтып, азыр ошол базардагы соода ичинде соода кылып аткандардын баары ыраазычылыкта билгизип атышат. Биздин товарларыбыз бир аз болсо да соодабыз башталды, элдер кире баштады деп. Биз ошолордун мыйзамдуу иштеп аткан адамдарга биз ушул мыйзам иштеш керек да. Эми качанкыга чейин эле биз Ош базардын тегереги баягындай башаламан болуп эле туруп албастан биз токтотпой иш алып баргандын жыйынтыгынан азыр келип ушундай иш-чаралар болуп атат. Азыр жакшы элдер дагы жакшы кабыл алып, ичиндеги мыйзамдуу иштегендер. Анан сыртта турган жана башаламан соода кылгандарга, аларга дагы биз ошол эле Берекет Универсалдан, Аларча, Алам Кенч, жана Ош базардын жанагы жашылча саткан немелер бүт баарынан месталарды биз көрсөтүп атабыз аларгачы. Келиңиздер, орун бар. Орун бар. Ичинен орундарды биз айтканбыз. Мына жанагы Ош базардагы айтылып өткөн Ош базар, Берекет Грант, Берекет Универсал, Аларча, Алам Кенч ушул базарлардан бергиле месталар десек, алар беришти. Келсин, киришсин биз месталар. Кээ бир кыйналып, абдан кыйналып аткандарга биз 1-2 ай акчасын да төлөбөй эле коюшсун, келип турсун деп атат. Бирок ошону менен эле бирге 30 жылдан бери сыртта соода кылып көнүп калышкандар,
алдыга алардын эптеп ыз учу чыгарып бир нерсе кылып кирбештин аракетин кылып атышат ичине. Бирок биз аягына чейин күрөшөбүз, Кудай буйрса. Ошол ичине кирип мыйзамдуу болуп баары ичине кирсин деп ошол шарттар түзүлүп аткандан кийин аларда кирип бир мыйзамдуу өлкөдө жашаганыбызга аларда ынаныш керек да. Качанга чейин неме кылат? Биз мына опросто мындай сурамжылоо да кылдык. Туристтерден бир айда 150 адамга чейин Ош базарды ичине кирип, ичине Ош базарды көргүсү келишет экен. Bir ayda Sulayman Toğunu 50 adam suramcılığı neme kılsak al жактан жөнөп атканда башка өлкөдөн туристтер кел атканда бара турган жерлерин белгилешет экен да ошол жактан кай жакка барабыз тияка каерди көрөбүз деп кайсыл жерлерди көрөбүз деп. Бирок Ош базардан ошол башаламандык соода болгондуктан туристтерди көбүнчөсү киргизбегенге аракет кылып келишкен. Азыр биз ошол шарттарын түзүп, көчөлөрдү тазалап, парковкаларды дагы бир иреттеп алсак, буюрса мен ойлойм, туристтер эле эмес, мына Бишкектин айланасында негизи эле Бишкекте жашаган жашоочулар дагы Ош базарга келип, Ош базарда эми тандоо немеси көп да. Баягындай каймак алабы, сүт алабы, эт алабы, ошолор бизде эми баягы чем башка немелерге караганда Ош базарда көбүрөөк көлөм. Ошондуктан Ош базарга көп эле келип соода кылгысы келишет. Бир эле ошо парковкадын айынан, анан жанагындай көчөлөргө туруп алып соода кылып алышып, адамдар өтө албай кыйналышканынан ошол учурдан жана чөнтөкчүлөр пайдаланып атышат. Тыгындан пайдаланып. Ошондой болбосун, иретке келтирели деген иш-чара уланып келип атат буюрса. Азыр таза буюрса. Алтыда биздин жанагы муниципалдык администрация биздин Ленин администрациясынын эконом отделдин балдары ошо 6га чейин иштейт. 6дан кийин булар кайра чыгып алып атышат. Түнкү базар. Түнкү базар кылып атышат да. Эми биздин баягы аларда дагы билишет, что биз 6га чейин иштейбиз. 6дан кийин эгерде балдарым жүрүп калгыса, силер эмне жүрөсүңөр, убактыңар, иш убактыңар бүттү дегендей неме кылып атышат. Бирок учурдан пайдаланып дагы айтып кетким келет. Жанагы Дилия Кадырова деген ошол мурун ошол башаламан соодалардын башында туруп, ушундай иретсизге алып келген бирден бир ошол айымга дагы азыр сот иштери жүрүп атат. Ошол азыр эмне иш кылып атканын бизге маалымат жетип турат. Ошол жерде жанагы башаламан соода кылып аткан азыркы аялдардан ал өзү келе албаса дагы бирөөлөрдү чогултуруп, айттыртып, ошол администрация, муниципалдык администрация мыйзамсыз иш кылып атат, силердин кууганга акысы жок, андай мындай деп бурмалап, баягындай провокация кылганга аракет кылып атат. Бирок бизге маалымат жетип туруп атат ошол жөнүндө. Ошон үчүн ошол айымга дагы айта кетмекчимин, мыйзамга баш ийиңиздер. Баарыбызга мыйзам бирдей болуш керек. Анан биздин көчөлөрдү бошотуп, ошо элдерге бир ыңгайлуу шарттар түзүлүп аткандан кийин ошого ынаныш керек. Эми качанга чейин ошентип жүрөбүз. Анын үчүн эми Ош базарды башка жака жылдырып жүргенге эми алды эле бул неме эмес да, оңой эле монтип эле кармап жылдырып кое турган буюм эмес. Бүгүн эртең кыла турган маселе эмес. Бүгүн эртең кыла турган маселе эмес. Ошон үчүн мен ошо учурдан пайдаланып азыркы ататылган айымдарга айтып кетет элем, келиңиздер эми. Болду. Ушуга чейин ошондой башаламандыкты кылып келдиңиздер, эми будан нары андайга биз уруксат бербейбиз. Буюрса биз азыр бүгүнкү күндө муниципалдык администрация тарабынан Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 179 пункт 1 жана 434 беренелерине ылайык 68 протокол түзүлдү. 204 000 сомдук айып пул салынган. Бүгүнкү күндө ошолор менен эле бирге 8 башалама сатуучунун товарлары убактылуу алынып, бул багытта сотко өткөрүү иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Ошон үчүн азыр биз бул иштерди токтотпойбуз. Мына азыр көрүп атасыздар, мамлекетибизде ошо президентибиз баш болуп, жогору жакта турган төбөлдөр баары жогу мыйзам келди. Мына мыйзамды орнотойлу, мыйзамдан чыкпай иштейли деп аткандан кийин ошого да карапайым эл дагы бир туура түшүнүү менен мамиле кылса деген ойдомун. Жогоруда ижара акынын кымбаттаганына тууралуу айтып атпайбызбы? Канча сомдон төлөп келишкен, анан канча сомго кымбаттаган? Булар бул жерде
баягы местанын мындайча айтканда ыңгайлуу жерлерине карап бөлүнөт да. Например, алдыда тургандардыкы бир аз кымбатыраак, артта тургандардыкы неме. Бүгүнкү күндөгү көтөрүлгөн нерсе 70 тыйындан баштап 8 сомго чейин эле квадрат метрине кошулган сумма боюнча. Эми ошол 8 сомдон көтөрүлүп атканда деле 1 квадрат метрге 8 сомдон болгондо кээ бирлеринде 30 квадрат бар, кээ бирлеринде 50 квадрат бар. Ошолорго деле билинбей акча азыр соодалары болбосо өздөрүнүкү кыйналып атышса, адамдар ошол акчаны дагы кыйын болуп атат да төлөшүүчү. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол биз бир ыңгайлуу шарттарын түзүп ушуларды Ош базардын ичине кирип баары отуруп калгандан кийин биз сырттан келген турист болобу, ушу Бишкектин айланасында жашаган жарандар болобу, эркин кирип соода кылсын деген эле таризде иш алып барып атабыз. Баары ачык болсун деп. Ижаранын менчик ээси өзү бекитеби же шаар бийлиги бекитип береби? Жок, ижаранын менчик ээси өздөрү бекитишет булар. Ошол 9 немеге бөлүп алышкан, 9 неме турат, баягы Берекет универсалда. Ошолор өздөрү ушундай тегерек стол отуруп, ошолор жылдын башында бекитип беришет. Жогоруда баягы башаламандык тууралуу сөз кылганда мыйзамдуулук маселесин козгоп атпайбызбы? Ичте тургандар ижарасында төлөп атат, патентин дагы алып атышат. Сыртта тургандар же ижара төлөбөйт, же патент албайт. Салык да түшпөйт. Ошол эле учурда алардын кандай товар сатып атканы дагы белгисиз. Туура. Керектөөчүнүн укугу деген маселе бар бул жердечи. Анан баягы ушундай башаламан соодалардын бири бул жерде баягы жана эт базары. Бул жерде түнкүсүн болот. Өлгөн малдын, ооруган малдын эти сатылат да. Анан ушуну иретке келтирүү боюнча бүгүн кандай аракет көрүлүп атат? Биз шаардыктардын саламаттыгы турат, санитардык эпидемиологиялык нормалар турат. Эң туура көтөрүп атасыз. Бул боюнча дагы биз азыр иш жүргүзүп атабыз. Биз мен бир 2-3 жолу ошо түнү 2-3-4тө келип, булар абдан эрте келишет, 3-4дө келишет. Келип анан базардын жанагы Кулиева көчөсүндө туруп алып, базардын ичине киргенде жанагы сельскохозяйственный ветеринарлар бар да ичинде отурган. Ошолорго өткөзбөстөн, текшертпестен эттерин сырттан туруп дүң баада сатып берип кетип калышат. Алар кандай эттер келип атат бизге? Биз ошол боюнча дагы азыр көзөмөлгө алдык. Азыр ичине, базардын ичине ошол келген машиналарды киргизебиз ичине. Бүт ошо ветеринарлар келип текшерип эттин акыбалын. Андан кийин сатууга чыгарганга деп биз талап коюп атабыз азыр. Чогуу биргеликте сельскохозяйственный ветеринарлар менен жолугушуу кылып, тегерек стол кылып, бир жума мурун эле сүйлөшкөнбүз. Анан жанагы эт базардын жетекчилерин дагы чакырып сүйлөштүк. Алардын сунушу бизге дейт, биз мейли шартын түзүп берели деп атат. Жанагындай машиналар кирип туруп, чыгып кетсин, этин түшүрүп, илип, ошол жерден текшертип эттин ветеринарларга. Андан кийин сатыкка чыгарылат. Эгерде ошол жакка кирбегендер болсо, биз чара көрөлү. Түнү болсо да түнү келип туруп, ошолордун баягы товарларын баягы алабызбы или аларга эми мындай да сыртта тургандарга бир чети немеден дагы Дордой Моторстон дагы абдан ыңгайлуу болуп, алар дагы шартын түзүп келсин деп атат бизге, алар дагы. Келсин, баары ичине кирсин, холодильниктерибиз турат деди. Мына жакшынакай ушул таза жерге келип, таза соода кылып, дүң баада сатышабы, кандай сатышат келип, ушундай кылса деген алардын дагы ой тилеги бар да. Бул жөнүндө дагы Кудай буйруса жакынкы арада иш жүргүзөбүз. Эт боюнча дагы этти көзөмөлгө алабыз сөзсүз. Жогоруда жанагы туризм маселесин козгоп атпайсызбы? Сурам жулоо депчи, сырттан келген туристтердин көбү Ош базарга киргиси келет, көргүсү келет, соода кылгысы келет депчи. Чындыгында Ош базардагы жанагы айыл чарба азыктар сатылган жер, анын ичинде жана кургатылган жемиштер сатылган жер, көбүнчө эле ушу сырттан келгендер ошол жакка кирип соода кылгысы келет. Баягы Стамбулдун өзүндө жанагы жабык базар деп, капалы чаршы деп бар. Бул жерде кадимкидей туристтик аймак да. Эгерде Ош базары иретке келсе, бул жерде баягы туризмдин туристтер келе турган негизги чордон болору бышык да. Ал жердеги жанагы сүт азыктары, эт азыктары, анын ичинде жана кургатылган жемиштер, мөмө жемишке киргиси келип, ала кеткиси келген сырттан келген эс алуучулар арбын эле келет да. Анан баягы Ош базардын баягы кымгуут, кумурсканын уюгундай болуп эле канча жылдан бери келе жатат да. Ушуну баягы аз да болсо иретке келтирүү боюнча план максаттар кандай мындай бир келечекке карата? Өзү негизи мына YouTube'да деле көрсөңүздөр болот. Мына Тажикстанда биздин Ош базардай болгон базары бар болчу.
Азыр YouTube'га кирип Тажикстандын базары деп неме кылсаңыздар, ошол жерде ошол базардын немесин көрүп, биздикине салыштырганда эми ушунчалык жүрөгүң ыйлайт да. Тажикстанда ошондой элге шартын түзүп базарын ошондой кылып койду. Эмнеге биз андай кыла албайбыз? Алар дагы ушундай кыйналышкан, келгендери ушул немеми боюнча. Анан бизде жана тамак аш боюнча деп атпайбызбы? Бизде ЦГСН деген бар, надзор. Алар келишип, алар дагы көзөмөлдөшөт алардычы. Bizde kana mi oşolorga bizge baş yiyip, oşol mıyzamdılıkka baş yiyişip, gelingizler dep oşol içinde mına Jaşılça satkan bazardın içinde böyle mestalar boş turat. Janagınday betonный прилавка дейбизби, ne дейбиз, ошолор бош эле турат. Ошолор келсе, ошол жерден суусу бар агып атат. Жууп, ошол жерден жакшынакай кылып баары отура турган. Биз эми айтып атпайбы, башынан эле биздики биринчи жанагы сырттагы башаламан сооданы тазалап алалычы, ичинен коюп туруп. Андан кийин биз ошолорго сунуштап атабыз, кириңиздер ичине. Жашыл сата турган болсоңуздар, мына месталар. Кийим кече сата турган болсоңор, монда месталар бар деп биз месталарды дагы көрсөтүп, алдын ала аларга кагаз таркатып, түшүндүрүү иштерин ушинтип эле келдик да. Биз келип эле биринчи келип эле бага товарларын тартып алып, андай максатта biz alып барганыбыз жок. Biz максатыбыз келиңиздер, ичине кирип бериңиздер, биздин муниципальный жерлерди бошотуп бергиле, элдер эркин келип кетсин. Ошол таризде эле иш болуп, ошолор эле ынанышып, макул эми ошонча жылдан бери ушун эми териштирип келсең, ошол көчөдө бечара болуп соода кылып аткандардынчы 200дөн бай, 2ден 3дөн үйлөрү бар ошолордун. Дагы деле баа умтулушуп эле дүнүйө параз болуп калышканда, эми бар арасында кыйналгандар, мен жок дебеймин. Бар арасында барларына биз айтып атабыз, киргизип ошол жерден көрсөтүп, өзү көргөзгөн местасына 2 айбы, 3 айбы биз сүйлөшүп берели. Төлөбөйт, бир сом төлөбөйт. Андан кийин бир аз суммада кылып, ошондой кылып жардам кылалы деп атабыз. Биз алар деле иш жүзүндө көргөзөйлү деп атабыз биргеликте. Бирок тилекке каршы ушундай кыйынчылык болуп атат азыр. Ар кандай бурмалашып, провокация жасаганга аракет кылып атат. Эми бая мага чейин деле канча деген акимдер келип кеткен. Эми ошолор ынаныш керек да, эми мен ачык болсун деп ушундай иш алып барып аткандан кийин алар дагы бир ынанып, мейли ушундай аким келиптир, эми таза ош базарды бир порядка келтирем деген инсан келиптир деп ичиндегилер бар жогу ыраазы. Чынында мына мага аябай ыраазы немелерин билгизип атышат. Эми ошо сыртындагылары эми аларда мындай болуп атат да, баягы даяр тамагыбызды тартып алды деп мага кереги жок, айланайын. Товарыңардындагы, тамагыңардын деле кереги. Просто порядок кылып бергилечи, бир тартип болсунчу ош базардын тегерегинде. Ошол жүзүндө иш чаралар болуп атат. Алар ар кандай кылып жаман мени эми ойлоп атам, ушу алар жаман көрсөтүштүн деле аракетин кылып атат меничи. Ушул аким келип ушундай кылбас, ушуну эптеп кетиришибиз керек. Акимди биз ушул кетсе, башка аким булардын өздөрүнө бизде запистер да бар. Биз келген аким менен сөз табышып, акимди өзүбүзгө буруп алып, биздин командада болгон бүт акимдер ушул эле аким баш ийбей атат деп атат. Мен баш ийбеймин. Дагы учурдан пайдаланып айтам, баш ийбеймин, мыйзамдуулукка баш ийемин. Келиңиздер, мыйзамдуулукка сиздер да баш ийиңиздер. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин мыйзамдуулук өзүбүздөн баштасак. Чоң рахмат, Русланбек мырза, убакыт бөлүп суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз ош базарынын айланасындагы башаламан соода, ошондой эле ижара кылып, соода кылып жаткан соодагерлердин талабы тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Русланбек Тагаев жооп берди. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.